Бүгүнкү биз көтөрө турган илдет же болбосо абал ымыркай балдарда кездешет. Дененин саргыч болушу, дененин саргарышы же болбосо орус тилинде желтуха новорожденных деп коебуз. Саламатсыздарбы урматтуу достор, биздин көрүүчүлөр, биринчи байлык ден соолук подкастына кош келиңиздер. Биздин подкастта жалаң гана ден соолукка тиешелүү суроолорду жана ден соолук менен байланышкан инсандарды чакырабыз. Бүгүн биздин коногубуз тажрыйбалуу неонатолог Кадыр Акунов Нурлан Эркинбекович. Кош келиңиздер. Саламатсызбы. Биринчиден ушу биздин өзүбүздүн темабызды баштаардын алдында сиз өзүңүз тууралуу бир кыскача айтып кетсеңиз, кайсыл жерден, кайсы жерде иштейсиз, канча жыл тажрыйбаңыз бар? Мен өзүм тажрыйбам болсо 11 жыл болду да. Анын ичинен 8,5 жыл роддомдо иштедим. Врач-неонатолог болуп. Ошол биринчи роддомдо иштедим. 8,5 жыл тынымсыз. Андан сырткары 4-чү роддомдо да иштедим. Репродукцияда да иштедим. Андан сырткары дагы 6-чы роддомдо жалдагы жана энени жана баланы коргоо борборунда ошол жакта реанимацияда тажрыйба алдым да. Кичинекей балдарды кароо боюнча. Анан 2,5 жылдан бери азыр 2,5 эмес, авиценна клиникасында иштегениме уже бир 6 жыл, 5-6 жыл болуп калды. Точносын айта албайм, бирок 5-6 жыл болуп калды. Ал жакта УЗИ болуп иштейм, андан сырткары неонатолог болуп дагы иштейм. 6 жылдан бери авиценна клиникасында бейтаптарды кабыл аласыз. Ооба. Эстете кетсек, авиценна клиникасы ушул долбоордун, биздин подкасттын демөөрчүсү. Биздин темага кайрылсак, дененин же болбосо ымыркай баланын денеси эмне үчүн сары болуп калат? Мунун сары болушуна бир нече себеп бар. Эмнеге дегенде, төрөлгөн балдардын, мисалы, эрте ара төрөлгөн балдардын бир 70%, 80% сары болушу мүмкүн да. Бул физиологический желтуха болушу мүмкүн. Андан сырткары, өз убагында төрөлгөн балдардык болсо бир 60-70%на чейин сары болушу мүмкүн. Ал эми кандай физиологический желтуха деп коет орусча айтканда. Ал бала кичине эле сары болуп, анан өзү өтүп кетет да. Ошо физиологиялык желтуха болушунун себептеринин бири бул. Азыр жөн гана физиологиялык желтуханы айтып кетейин. Анын бири бул болсо баланын гемоглобини жана эритроцит деген бар, ошол каны. Ошолор көбүрөөк болот биздикине салыштырмалуу. Мисалы, биздин чоң кишинин гемоглобини 110, 120, 130 болсо, кичинекей жаңы төрөлгөн балдардыкы болсо 200, 190, 220, 230га чейин болот. Андан сырткары эритроциттери да биздикине караганда көбүрөөк болот да. Анан эмеси боору балдардыкы толук жетиле элек болот. Ошол жакта бир фермент бар. Ошол фермент толук жетиле элек болот. Ал бала төрөлгөндөн кийин бир нече убакта уже жетилип, анан толук ишке кирет. Анан ошолордун себебинен бала сары болушу мүмкүн. Мисалы, гемоглобинден билирубин пайда болот. Ошол анан баланы сары кылып келет. Андан сырткары баланын гемоглобини болсо фетальный гемоглобин деп коет. Мисалы, чоң кишинин гемоглобини 120, 90, 120 күн жашаса, ал эми кичинекей баланын гемоглобини болсо уже 20-30 эле күн жашайт. Эми гемоглобин эмес, бул эритроциттер. Эритроциттер. Сиз азыр айтып келатканда билирубин деген бир сөз айттыңыз. Көп адамдарга бул сөз белгисиз болуш керек. Билирубин деген эмне? Билирубин бул деген ошол жанагы мен айтып кеткендей гемоглобин өз жашоосу бүткөндө, мындайча айтканда, переработка болгондон кийин ошо билирубин пайда болот да, гемоглобин. Орусча айтканда, ошондон билирубин пайда болуп, ал билирубин анан биздин боордон иштетилип чыгып, өтүбүзгө барып, анан өттөн кийин заң аркылуу чыгып кетет. Ошондой болот. Анан билирубиндин 2 түрү болот. Бул непрямой и прямой деген. Мисалы, чоң киши гепатит болсо, прямой билирубин көбөйөт. Ал эми кичинекей балдардыкы бул жанагы неонатальная желтуха деп атпайлыкпы? Анда болсо непрямой билирубин көбөйөт да. Ал непрямой билирубин, ал деген прямойго салыштырганда
жирорастворимый болуп эсептелинет. Ошонус менен ал балдарга кооптуу. Эмне дегенде балдардын нервный системасы, негизи эле кишинин нервный системасы, мээси көбүнчө жырлардан турат. Ошондуктан ал мээге бат сиңип, анан ошондуктан зыян келтириши мүмкүн нервный системага. Ошондо бул саргыч болушу бул бир гана териде болобу же ички органдарда дагы? Бул саргыч болушу менин өзүмдүн тажрыйбамда көбүнчө ата эне ойлойт, сары болсо эле терисинде депчи. Мен дайыма айтам, биринчи канда көбөйөт билирубин, анан канга батпай калганда денесине сиңе баштайт. Денесине, көзүнө, мээсине сиңе баштайт. Ошондуктан билирубин бул кожада болгону бул деген жанагы айсберг деп коет го, ошонун үстүнкү эле бети да. Көбүнчөсү уже жана айсбергтикиндей суунун астында. Ал деген уже канда деп көбүнчө канда болот. Канда көбөйүп батпай калганда анан денеге сиңе баштайт. Анан 3-4 жуманын ичинде эгерде бул физиологиялык саргыч болсо, анда 3-4 жуманын ичинде бул кайра эле жоюлуп, азайып, кайра жанагы механизм калыбына келгенде бүт баарын иштетип чыгарып калат, эч кандай сарык уже сары денесинде сары пайда болбой калат. Анан мындай бар да, бир жаңылыштык ой бар да, ата энелерде көп адамдардан байкайм. Физиологиялык жылтуха десе эле элдер ойлойт, ал мисалы 2-3 күнү пайда болсо эле, анан ошо физиологиялык жылтуха депчи, эме убактысына карап элечи. Бул жактан убактысына сырткары еще эмесине караш керек. Баланын кожасы кандай сары болгонда. Мисалы физиологиялык жылтуха кичине эле сары болот. Көзү да бир аз эле сары болот, көзүнүн четтери эле сары болуп, анан киндиктин тегереги эле бир аз сары болуп, анан киндиктен ылдый көп түшпөйт да физиологиялык сары. Анан ошондой болсо ал физиологиялык сары болуп эсептелинет. Ошол эле 2-3 күн эле ошол жылтуха пайда болуп, бирок тамандарына чейин сары болуп кетсе, көз аябай сары болуп кетсе, бул уже ошо 2-3 күнү, 4 күнү пайда болгонуна карабастан бул уже патологиялык жылтуха болуп эсептелинет. Ошондуктан ушул жактан көп жаңылыштыктар болот. Ушул жактан анан көп ата эне убактысын кой бербейт да. Ошол убагында эмеге дарыкана больницага кайрылбай, ошол жактан балдарын өткөрүп, анан терс таасирлер болгон учурлар көп кездешет. Мен өзүмдүн тажрыйбамда көп эле кездештирдим, көп эле көрдүм. Демек, физиологиялык жылтуха деген физиологиялык саргыч жана патологиялык саргыч бул эки башка нерсе. Ооба, эки башка нерсе. Бирок ошол эле физиологиялык болобу, патологиялык болобу, экөөндө тең жана билирубин ошо бирдей эле болот. Бирдей деген мындай тактап айтканда бирдей эмес, экөөндө тең непрямой билирубин деп коет, ошол көбөйөт. Но бирок количествосуна жараша болот да. Мисалы физиологик жылтухада бир аз эле көбөйүп, анан кайра түшө баштайт. Патологическийде ошол эле непрямой билирубин аябай эле көп болуп кетет да. Анан ушул подкастка даярданып атканда сарык деген бир терминди көрдүм да. Сарык менен дененин саргышы же болбосо сары болушу бул эки башка нерсе. Ооба. Сарык деген эмне? Сарык деген мындайча орусча айтканда бул гепатит деп коет. Биз баарыбыз эле көп кездешебиз, чоң кишилерде кездешчү гепатит болот. Ал боор жакшы иштебей калганда, мисалы чоңдордуку, анда уже гепатитте мисалы прямой билирубин көбөйөт да. Ошол менен айырмасы бар. Ал эми бул балдар саргыч болгондо, жаңы төрөлгөн балдар саргыч болгондо, бул жакта непрямой билирубин көбөйөт. Ал деген просто ал деген жөн эле боордун ошол кезде толук жетилелиги үчүн эле да. Анда боордо эч кандай органикалык жарат болбойт да. Мисалы гепатиттерде болсо уже боордун ткани жарабай калгандыктан ошондой боор жакшы иштебей, анан чоң кишилер ошо гепатит болгон ошондой. Ошонун айырмасы ошондо. Гепатитте прямой билирубин көбөйөт, балдардын саргычында непрямой билирубин көбөйөт. Түшүнүктүү. Демек, сарык дегенде биз дароо эле гепатит дегенди ойлойбуз, Гепатит болсо, анда бул көп учурда чоң адамдарда болот. Өзүнүн жашоосунан келген бир зыян адаттары үчүн, мисалы үчүн арак ичеби, же болбосо бир операция болгонбу, же инфекция болгонбу, ошонун кесепетинен ошол боордун жаман иштеп калганы үчүн ушундай сарык болуп калат экен, гепатит болуп калат. Эгерде
кичинекей ымыркай балдар жөнүндө сүйлөшсөк, бул ошол боордун жетилүүлүк үчүн болот. Бирок сиз айткандай физиологиялык болсо 4 жуманын ичинде жоголуп кетет деп атпайсызбы? 3 мисалы ара төрөлгөн балдар болсо, мында орусча айтканда недоношенный балдардыкы көбүнчө 3 жумага чейин кичинеси ары болот. Ага чейин нормада. Ал эми өз убагында төрөлгөн балдардыкы көбүнчө 2 жумага чейин кетет. 2-3 жума. Ушул 2-3 жуманын ичинде боор уже неменин функциясын жакшы аткарып калабы? Мындай да, жаңы төрөлгөн балдар, булар деген жаңы төрөлгөн балдардын ички органдары толук жетилүүлүк болот. Боор эле эмес, бүт органдары, угуу органы, көрүү органы, бүт органдары. Ошолор ошон үчүн 28 күн бизде мындайча айтканда 1-ай балардыкы ымыркай деп эсептелинет. Ал ошол убакта бала биздинчөрөөк адаптация болот. Ошондуктан бала төрөлгөндөн кийин ошол бир 2-3 жуманын ичинде, мисалы боор 3 жуманын ичинде жетилип, анан өзүнүн жанагы билирубинди сыртка чыгаруу функциясы толук кандуу иштеп, анан билирубинди толук иштетип чыгара алат да. Түшүнүктүү. Бул бир гана боор үчүн эмес экен, бул толук организм жетилип атканда, сыртка чыгаруучу функциялары жакшы иштеп баштаганда, ошонун баардыгы чогулуп, анан ошо билирубинди жакшы мындай процесстеп обработка кылып чыгарып калганда, анан немеси кайра билирубиндин деңгээли түшүп калат экен. Мындайча айтканда, эме да бала деген сууда жатат, жатындачы. Ал уже башка чөйрө да. Бала төрөлгөндөн кийин уже бизге мындай башка чөйрөгө түшөт. Аларга деген чынын айтканда башка планетага түшүп калгандай болот да. Шок болот, Ооба. Ошондуктан организм полностью өзгөрүп жүрөт. Мисалы бала сууда жатты 9 ай бою, андан кийин эле уже абага түшүп калды. Уже организм башка чөйрөгө түшкелди. Ошон үчүн организм ошол 1-айда балада эң көп организмге ошол убакта стресс болот да. Ошол убакта бала деген баланын организми аябай кандай десем, интенсивдүү иштейт да, чтоб биздин чөйрөгө көнүш үчүн. Ошол как раз 1 айдын ичинде биздин кыргыз элинде бир культура бар эмеспи, кыркын чыгаралы дегенчи. Сиз ошол традицияга кандай карайсыз? Мен ал традицияга эң туура карайм. Кыркын чыгарган эң туура нерсе. Мен мисалы өзүмдүн келинчегим, өзүм 2 балалуу болдум. Улусу төрөлгөндө дагы мен келинчегимди ата энесиникине жибергем кыркын чыгарганда. Эмнеге дегенде, кыркын чыгарып ал жакта ата энесиникинде өзү төрөлгөн үйдө мамасынын психоэмоциональный фону деп коет, ошонусу дагы стабильный болот да. Өзүнүн ата энесинин үйүндө өзүн ал жакшы сезет. Анан ал өзүн жакшы сезсе, менин жаңы төрөлгөн бала мисалы мамасынын, апасынын аурасын сезет. Төрөлгөн күнү эле 1-минутадан эле сезет. Эгер ата энесинин көңүлү ток болсо, курсагы ток болсо, жылуу жумшак ата энесинин жанында болсо, менин балам дагы аны көрүп, баламдын дагы көңүлү ток болот да. Мен ошондуктан экөөндө тең кыркын чыгарган ата энесиникине жибергем. Мен дайыма өзүмдүн пациенттериме совет берем, ошентип кыркын чыгарганы ушундай кылып баргыла деп. Ал бала мен өзүм балама эле пайдалуу. Эң сонун айттыңыз. Эненин дагы психоэмоционалдуу фону же болбосо психоэмоционалдуу абалы балага түзмө-түз таасир этет экен. Анан бизде мындай бар да, мурун советский убакта айтып калганбы, бала укпайт, көрбөйт төрөлгөндө депчи. Андай эмес, бала төрөлгөндө эле баарын сезет, баарын угат, булар төрөлгөндө эле акылдуу болот. Ошон үчүн бала жаңы төрөлгөндөн баштап чоң киши менен сүйлөшкөндө ошондой мамиле кылыш керек балагачы. Мисалы мен роддомдо иштеп жүргөндө 1-төрөттөгү аялдардын балдары көп ыйлачу. Анан бизге баласын көтөрүп келчи, ыйлап атат депчи. Анан мен алып же болбосо жанында турган медайым алып койсо, бала басылып калчу да. Мамасы өзү ыйлап, стресс болуп, жаңы төрөп, кыйналып, анан баласын карай албайт да. Анан биз баласын бир аз убакыт карап берип, кайра өзүнө берип койсок, анан кайра эле 1 сааттан кийин ыйлап келчү да. Анан ошонун баарын бала сезет. Бүт даже үйдө уруш болуп атса, даже ошол жаткан комнатанын аурасын баарын сезет бала. Ошону билбептирмин, сонун айттыңыз. Чоң рахмат. Кайра эле биздин билирубинге же болбосо
саргарушуна келели. Мисалы үчүн бала роддомдон убагында төрөлдү, үйүнө барды, 2-3 күндөн кийин ошо бир аз саргаруу болуп баштады. Ошол учурда ымыркайды көрө турган педиатрлар же болбосо неонатологдор барбы, өздөрү келип көрүп турабы, же болбосо ата энеси алып алып неонатологко барыш керекпи? Сурооңузду тактап алсам болобу? Үйгө чыккандан кийинби же? Эч кандай кийин. Үйгө чыккандан кийин негизи биздин протокол боюнча үйгө чыккандан кийин 2-3 күндө ошол үй бүлөлүк дарыгерлер келип көрүп кетиш керек да. Бирок азыркы учурда алардын жетишсиздигинен көп учурда алар келбей калышат. Анан ата энелер өздөрү 1 ай 2 айга чейин ымыркайды үйүндө алып отура беришет да. Ошондуктан азыркы биздин эми кандай десем, кичине өкүнүчтүү да, ошол врачтардын жетишсиздигинен кээ бир балдар каралбай калат. Ошондуктан азыр мен ата энелерге совет берет элем, эгер өзүңүздөргө балаңыздарды жакпай атса, бир нерсеси жакпай атса, өзүңүздөр бир нерсени туура эмес деп ойлоп сезип атсаңыздар, анда дароо эле врачка, дарыгерге кайрылуусу. Мисалы үчүн сары болуп баштады. Колдору, киндиктин тегереги, баланы алып алып, анан неонатологко барды. Мисалы үчүн сизге келди. Биринчи орунда сиз эмне кыласыз мындай балдарды? Мен биринчи орунда баланы толук чечиндирип көрөрдүн алдында биринчи мен ата энеси менен сүйлөшөм. Бизче айтканда анамнез деп коет. Бала боюнда болгондон баштап төрөлгөнгө чейинки мамасынын ден соолугун сурайм, апасынын ден соолугун. Андан сырткары мурунку балдары кандай чоңойгон, ошонун баарын сурап, андан кийин баланы көргөнгө киришем да, осмотрлоого. Эмнеге дегенде, бизде мындай сөз бар кыргыздарда: жатын жакшы, бала жакшы деп коет. Ал ошол туура айтылган сөз да. Ал деген эмени түшүндүрөт? Энесинин ден соолугу канчалык жакшы болсо, бала да ошондой жакшы төрөлөт. Мен дайыма айтам, бул баланын ден соолугу бул апасынын ден соолугун чагылдырат деп. Ошондой. Анан ошонун баарын сурап бүткөндөн кийин анан баланы көрөм да. Көрүп, андан кийин керектүү анализдерди жиберем. Андан кийин болсо лечение жазып берип, кийин наблюденияда болот. Эгер аябай кооптуу болсо, кээде больницага жаткырганы жиберем. Андай да учурлар болот, көп кездешет. Анализдерге жөнөтөм деп атпайсызбы? Ошо анализге жөнөтөрдүн алдында мындай дароо эле текшере турган изилдөөлөр барбы? Мисалы үчүн 1 күн күтпөй, жарым күн күтпөй эле дароо эле көрдүңүзбү? Анан ошол жерде мындай бир датчик болобу же бир кандайдыр аспаптарыңыз барбы? Бар. Мындайча айтканда, ошол билитест деп коет. Билирубинди текшерген, ал кожасы аркылуу текшерет. Анан бир момент бар да, ата энелер көбүнчөсү ойлошот, бул билитест менен эле көрүп баарын билип койсо болот депчи. Эң негизгиси бул жакта биринчи орунда бул дарыгердин баланы осмотр кылганы турат да. Эмнеге дегенде, мисалы билитест менен даже 300 көргөзсө, ошол эми мындайча айтканда, ар бир баланын организми индивидуалдуу болот. Мисалы бир балага 300 билирубин терс таасирин берет. Ошол эле учурда башка балага ал эч кандай таасир бербейт. Менин тажрыйбамда болгон, кээ бир балардыкы билирубини 400гө чейин көтөрүлгөн, андан өйдө болгон, бирок кийин баласы 5-6 чыккан, бирок эч кандай терс таасири болбогон учурлар болгон. Ал эми ошондой эле учурда кээ бир балдардыкы 150гө чейин эле көбөйткөн, бул аябай кооптуу болуп эсептелинбейт, бирок ошол билирубин балага терс таасирин берип, анан кандай десем, орусча айтканда, последствиясы болгон да, ошондой учурлар болот. Ошон үчүн биринчи очередь дарыгер көрүш керек, андан кийин анализдер экинчи очередде турат. Сиз терс таасири же кесепеттерди деп атпайсызбы? Ошо кандай кесепеттерди күтүш керек, күтсө болот? Эгерде аябай эле мындай начарлап кетсе же аябай эле билитест чоң көрсөтсө, көп убакыт кармап койсо, эң начар болгон учурлар кандай? Бул деген нерв системасына берген таасири. Мындай термин бар, ядерная желтуха деген. Ошол билирубин аябай көп болуп кетип, баланын мээсине сиңип, анан ал билирубин аябай көп болуп мээсине сиңгенде, ал деген нервный клеткаларды мындайча айтканда жок кылат да.
ошонун кесепетинен бала мындай грубый сөз бар да, шал болуп калышы мүмкүн да, ДЦП деп коет орусча. Эми жана диагностикага келсек, ушу лабораториялык тесттерден кайсы тесттерди лабораториядан биз көрө алабыз? Мисалы биринчи орунда бели тест менен ошол момент көрсөк болот баланын, ал божомолдуу билирубин канча экенин. Андан кийин болсо кандан биз прямой, непрямой билирубинди көрөбүз. Андан сырткары жана печёночный тесты деп коет, АЛТ, АСТ ошолорго тапшыртабыз. Общий анализ крови деп коет, ошону да тапшырабыз, гемоглобинди көрөбүз. Жана айта кеткендей, мисалы балдардын саргыч болушунун бир эң негизги себептеринин бири болуп, бул деген эне менен баланын канын дал келбеши болуп эсептелинет. Мисалы, мамасыныкы отрицательный кан болсо, баланыкы положительный болсо, ошол убакта экөөнүн кандары бири-бирине конфликт деп коет, резус конфликт ошондой болушу мүмкүн. Анан дагы бири болсо, бул мамасыныкы энесиники биринчи группа болсо, анан баланыкы экинчи, үчүнчү же төртүнчү группа болсо, ошол кезде дагы конфликт по групповой несовместимости деп коет, ошондой да болушу мүмкүн. Ошондуктан дагы гемоглобин ошол учурларда гемоглобин текшеребиз. Анан дагы бирден себеби бул деген инфекционный желтуха болушу мүмкүн. Анан деген жанагы эмен деген бар. Орусча айтканда желтуха грудного вскармливания деген бар. Бул деген желтуха грудного вскармливания и желтуха грудного молока деген бар, экөө башка. Желтуха грудного вскармливания бул деген мамасынын сүтү жетпей, бала арыктап кетип, ошондон да сарылат да. А желтуха грудного молока деген ал мамасынын сүтүндөгү бир заттар болот. Ал печеньге барат дагы, анан печендин иштешине бир аз тоскоолдук кылат. Ошондуктан бала сарысы кармала бериши мүмкүн да. Ошол экөө эки башка. Анан дагы бири түрү бар, бул деген эме болгондо биз желтуха при кровоподтёке деп коет, орусча айтканда. Бул баланын киндиги оорулуп же баланын башы кармалып калганда бети көгөрүп түшөт да. Ошо же болбосо башында жана кефалогемотома деп коет ошол жакта. Анын баары кан, анын баарынын ичинде эритроцит, гемоглобин бар. Ошолор денеге тарап баштаганда бала ошол учурда дагы аябай сарылышы мүмкүн. Анан деген тубаса дарттар болушу мүмкүн. Мисалы деген врожденные пороки развития деп коет, желчевыводящих путей печени деген бар. Андайларда кездешет. Ал учурларда, ошол учурда да балдар сарылышы мүмкүн. Анан кандай десем, генетикалык оорулар бар. Ошо именно печень жактан, ошолордон да сарылат да. Бирок алар тубаса анан генетикалык дарттар алар аябай эле сейрек кездешет. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. Жүздөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Саргычтын түрлөрүн айтып кеттиңиз, анализдерди тапшырдык, жыйынтыктары чыкты. Анан кайсы деңгээлде сиз мындай сарсанаа боло баштайсыз, же болбосо кайсы деңгээлде сиз ушул ымаркайды бейтапканага жаткызганга жөнөтөсүз, же билирубиндин кооптуу деңгээли кандай? Бизде неонатологияда өзүнчө таблица бар, ошо кооптуу деңгээлин, ал баланын жашаган күнүнө жараша алат. Мисалы, биринчи жаңы төрөлгөн баланыкы кооптуу деңгээл башка болот. Ал эми 5-6 күн өткөндөн кийин уже кооптуу деңгээл, билирубинин кооптуу деңгээлин, урини совсем башкача болот да. Анан биз бул жактан ар бир балага мындай индивидуалдуу караш керек. Билирубинден сырткары, мисалы, баланын
толук абалын караш керек. Мисалы билирубини кооптуу абалдан ылдый болсо деңгээлден, бирок ошол эле учурда баланын жанагындай неврологиялык статус деп коет, ошонусу мисалы өзгөрүү болсо неврологиялык статусунда, мисалы бала жакшы эмчекенбей көбүнчө уктап жата берсе, алуу жок болуп, же болбосо көбүрөөк башкача ыйлап, кыйкырып, возбужденный деп коет орусча айтканда, ошондой состояние болсо, анда биз уже ошого да карап биз уже кооптонушубуз керек да. Бир эле билирубинге карай бербей. Эмнеге дегенде билирубин ар бир балага ар кандай таасирин берет. Билирубиндин өзүн гана карабайбыз, ага кошуп неврологический статус деп коебуз, Ошол. неврологиясын карайбыз, общий состояниясын карайбыз, абалын карайбыз, анан ошого жараша сиз чечим кыласыз. Эми дарылоо ыкмаларына жеттик окшойт. Биринчи келди, келиңиз алалы эки ар кайсы абалдардачы, мисалы үчүн биринчи келди, анан деңгээли чоң эмес, физиологиялык саргыч деп сиз мындай болжолдоп айттыңыз. Экинчи бала болсо башкача, мисалы үчүн анын абалы дагы начар, неврологиялык статусу дагы бир аз төмөнүрөөк. Ошол эки баланы сиз кандай дарылайсыз? Алардын эң биринчи орунда бул деген билирубинди ошол убакта бир күндүн ичинде түшүрүш керек да. Анын бирден бир тез түшүрө турган, ошо билирубинди нормага келтирүү үчүн бирден бир аппараттардын бири бул фотолампа болуп эсептелинет. Ошондуктан мен андай учурда эгер үйүнөн дарыланып турчу болсо, мен аларга ошол убакта фотолампа назначение кылам и айтам, бир күн кечке тындырбай жаткырып алгыла деп. Андан сырткары мисалы жултуккандын себеби мисалы инфекция болуп калса, анда мен андан сырткары дагы дарылар жазып берем. Мисалы боорун жакшы иштете турган, андан сырткары ошо инфекцияга каршы дарыларды жазып берем. Анан ошондо комплексный дарылоодо жакшы эффект берет да. Ал эми физиологиялык жолтука болсо, баланын абалы жакшы болсо, мен анда ата энесин үйүнө жиберем, үйдөн жакшылап байкап тургула дейм. Бирок ата энесине айтам, 2-3 жуманын ичинде баланы жакшылап көзөмөлгө алгыла деп. Бир нерсеси жакпаса, кооптуу абалдарды түшүндүрүп берем, эгер жакпаса кайра келесиздер деп. Эмнеге дегенде азыркы именно ушул учурда ошол баланын саргычын кандай бир жума, 2 жумадан кийин кандай болуп кетерин айтыш оор болуп калды. Мен жаңы иштеп баштаганда балдарды мисалы баланы көрүп физиологиялык жолтука айыгып кетет десек, айыгып кетчү да. Ошол эле физиологиялык жолтука өтүп кетчү. Азыр болсо антип айтыш оор болуп калды. Физиологиялык жолтуканда өтүп кетет десең, эмнегедир кийинчерээк кайра болуп атат. Азыр ошондой көп кездеше баштады. Кийинчерээк кайра эле балдар сары болуп кетип атат, даже физиологиялык жолтука менен. Ошондуктан азыр айтыш оор. Ошон үчүн баласы айтам 2-3 жума жакшылап карап тургула. Балдарды, ымыркайларды көзөмөлгө алып туруш керек, улам келип көрсөтүп туруш керек. Керек болсо ошол эле жерде билик тесттерди сразу кыласыз, керек болсо анализдерди дагы тапшыртасыз, ошого жараша дагы кийинки кадамдарды айтасыз. Анан сиз жана лампа деп айтып кеттиңиз. Лампа деген эмне? Ал кантип таасир этет? Кантип билирубиндин деңгээлин төмөндөтөт? Бул лампанын өзүнүн таасири, бул биздин жана айтып кеткендей, билирубин денеге сиңгенде, кожага, биздин териге да сиңет да. Ошол кезде билирубин ошол теридеги, ошол фотолампа ошол теридеги билирубиндерге таасир берет. Ошол фотолампанын өзүнүн көк нуру бар. Ошонун көк нуру ошо билирубин, мисалы непрямой билирубинге, теридеги непрямой билирубинге таасир бергенде, ал уже кандай десем, организмден структурный өзгөрүү болот. Ошо билирубиндечи, анан ал организмден оңой эле чыгып кетет да. Ошондо мындайча айтканда, водорастворимый непрямой билирубинди, бул жирорастворимый непрямой билирубинди, бул болсо көк нур водорастворимыйга айландырат. Ошондо ал кан менен оңой эле чыгып кетет да, зар аркылуу. Билирубин бир гана териде эмес болот да, ички органдарда да болот да. Бул бир гана териге таасир эткенде, ошол териге улам чыгып турган билирубин улам чыкканга мындай жол берип турат экен. Дагы фотолампадан тышкары сиз айттыңыз,
боорду жакшы иштете турган дарыларды балким жазабыз депчи. Ага. Ал дарылардын функциясы кандай? Кантип жакшы иштеди? Ал дарылар деген мисалы бул дүйнө жүзү боюнча практика боюнча биринчи орунда урсасан деген дары турат. Анын составында ошо урсасандын составындагы ал ошо печень составына окшош да. Ошондуктан ал печеньди восстановление кылат стенкалар. И печеньдин жакшы иштешине таасир берет да. Түшүнүктүү. Анда печеньдин же боордун ишинин, жумушунун бөлүгүн өзүнө алат экен, өзү жасайт экен аны. Өзү албайт, ал болгону ошол кандай десем, печеньдин ошо боордун бат кандай десем, бат жетилишине жардам берет. Жетилишине. Дагы тышкары ыкмалар барбы, дарылык ыкмалары? Андан эми ал деген ошол балдардын саргыч болушунун себебине жараша болот. Жана эң себептерин айттым го, бир 4-5 себебинчи. Ошого жараша балдарды дарылоодо ар бир себебине жараша дарылоо ар кандай болот. Мисалы, жанагы гемолитический желтуха деп атпайлыкпы, резус конфликт же болбосо погрупповой конфликт деп атпайлыкпы. Ал учурда бир эле лампа менен лечение кылабыз. Андан башка лечениясы жок. Ошо биз болгон чыккан саргычты улам кетирип турушубуз керек да. Ал эми мисалы инфекционный желтуха болсо, анда уже лампадан сырткары уже себебине таасир бере турган дарыларды беребиз. Ошо. Нурлан Эркинбекович, сиздин тажрыйбаңызда кандай кызыктуу окуялар болду эле? Жакында эле болгон мындай окуя. Бала нарында төрөлүптүр, ат башыда. Анан мен УЗИде отурсам, ата-энеси келди, УЗИ кылып бериңизчи, балам ушундай сары болуп калды депчи. Анан мен неонатолог экенин билчү эмес, жөн эле УЗИге келишкен. Ошондой боору менен өтүн УЗИ кылып бериңиз, ушундай сарысы кетпей атат, көп жерден лечение алып атабыз деп келип, дарыланып атабыз, бирок эч кандай эффект болбой эле деп келди да. Анан мен баланы көрүп, анан карасам баланын өтү жок экен. Баштыкчасы жок. Ооба. Ошону карап, анан мен баланы эле бир эле көрүп, 2-3 мүнөттө көрүп эле, анан кийин сразу айттым ата-энесине. Мен өзүмдүн тааныш хирургдар бар болчу, ошол жака жибердим сразу эле. Ошол жака барыңыз, сиздин сурооңузду ошолор чечип берет дедим. Анан ошол жака барышты, анан кандай десем, ал жактан ошол айткан нерсе туура чыгып, анан кийинчерээк алар өздөрү Турцияга кетишти, пересадка печени. Ал көрсө баланыкы тубаса өтү жок экен, андан сырткары жанагы боордун ичиндеги өт жолдору болот да, ошолор дагы ичке кирип кетиптир да. Ошондуктан анын бир эле дарылоосу бул өттүн алмаштыруу болуп калды да. Боорду алмаштыруу. Боорун алмаштыруу. Андан сырткары дагы мындай учур болгон. Мен бир баланы ошо көп жерден дагы дарыланышып, эч кандай эффект болбой, анан мага айткандан аны дарылап берип, анан мен дагы ошондой ойлогом да, ушундай деп дарылап. Анан мен да дарыласам жакшы эффект болгон жок. Анан кийинчерээк дагы башкача ыкма кылышты, анан айыгып кетти да. Анан ошондон кандай десем, бул тажрыйба өзү дагы окутат экен да, үйрөтөт экен. Анан ошондон кийин мен көп ойлонуп калдым да. Жана айтып кеткендей, азыркы учурда ошо балдардын ошо желтухасын кандай десем, дарылаган, анан эртеңки күндө кандай болуп кетет, айтыш оор болуп калды да. Ошондуктан дагы деле үйрөнүп атабыз. Барган сайын желтуханы да дарылаган оорураак болуп баратат. Мурункуга салыштырмалуу дагы сары болгон балдар көбөйүп баратат. Азыр ар бир экинчи үй бүлөдө балдар сары болуп атат да. Ошондуктан көп болуп атат. Ал жөн эле мындай эле физиологический желтуха эмес, именно вот затишная желтуха, патологическая желтуха деп коет, ошондой болуп атышат. Может, ал себеби эмнеде экенин билиш оор. Может, инфекция көбөйгөндөнбү, может, биздин экология бузулганданбы, может, жана ата-энеси мурункуга салыштырмалуу азыр апалар дагы боюнда бар кезде көбүрөөк дары ичишет да, витаминдерди, төрөлүп атканда мисалы индукция деп коет, жанагы толгон чакырыш үчүн дагы ар кандай дарыларды берет. Может, ошолордун таасири болуп атабы, антибиотиктерди да көп ичип атабыз.
азыркы аялдар мурункуга салыштырмалуу көбүрөөк витаминдерди, дарыларды көбүрөөк ичишет да. Может, ошондон болуп атабы, аны айтышы бар. Нурлан Эркинбекович, бизде бир кыскача рубрика бар. Миф же чындык деген. Миф же чындык суроолоруна кыскача жооп берип кетсеңиз. Биринчи суроо. Дененин сары болушу бардык ымыркайларда кездешет. Бул туура эмес. Бардык ымыркайларда кездешпейт. Бирок азыркы учурда ошо саргыч балдардын ымыркайлардын саргыч болушу көбөйүп атат да. Демек бул миф, баарында кездешпейт. Саргыч болуу дайыма оорунун белгиси. Бул да туура эмес. Биринчиден билиш керек, бул патологиялык саргычпы же физиологиялык саргычпы. Эне сүтү дененин саргарышын күчөтөт. Бул кошулам. Эми бүт балдарга эмес, бүт сары болгондорго эмес, булардын арасында болот, бирок бул сейрек кездешүү нерсе да. Ошо желтуха, орусча айтканда, желтуха грудного молока деп коет, ошол. Ошондо мамасынын сүтүндөгү заттар баланын боорунун иштешине кичине тоскоолдук берет, ошондуктан баланын физиологиялык сарысы кичине көпкө кармалышы мүмкүн. Кийинки суроо. Дененин сары болушу өзүнөн өзү өтүп кетет. Дарыгерге баруунун кереги жок. Бул да туура эмес нерсе. Дененин көпчүлүк учурда ушундай ата-энелерди кездешем. Ушинтип өзүнүн убагында кайрылбай дарыгерлерге анан сарысын өткөрүп, анан балдарына терс таасири болуп калгандар көп кездешет. Сөзсүз дарыгерге Кайрылып, ал дарыгер сизге түшүндүрүп берет. Дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Ал сизге түшүндүрүп берет, физиологиялык саргычпы же патологиялык саргычпы. Кийинки суроо. Билирубиндин жогорулушу бул баланын мээсине таасир этиши мүмкүн. Бул туура нерсе. Жана айтып кеткендей эле, непрямой билирубин бул жирорастворимый деп коет. Ошол мээнин клеткалары да көбүнчө жырдан турат да. Ошондуктан ал мээге бат сиңет. Күнгө кактоо дарылоонун эң жакшы жолу. Бул болсо кандай десем, миф деп да айтып кетсе болот, мунун бир чети туура деп да айтса болот. Мисалы, кичине сары болгон балдарды күнгө бир аз кактаса жардам бериши мүмкүн да. Бирок көбүнчө учурда ошол физиологиялык желтуханы күнгө какташып анан айыкты деп ошондой болот. Анан менин тажрыйбамда мындай да учурлар болгон. Ошо күн менен кетиребиз деп баласын күнгө кармап отура берип, анан убагынан өткөрүп, анда да терс таасир болгон учурлар болгон. Демек, күтпөйбүз, Күтпөй, биринчи дарыгерге кайрылып, андан кийин дарыгер көрүп, баары жакшы десе, анда күнгө кактасыздар болот. Анан күнгө кактаганда дагы 10-15 мүнөт эле. Кээ бири 40 мүнөттө, кээ бири 1 саат жаткырат. Анан биз чоң адамдар эле мисалы жайында жарым саат күнгө турсак, өзүбүз эле күйүп калабыз. Кичинекей баланын денеси биздикинен 10 эсе назик болот. Чоң рахмат. Күнгө кактап отура бербей, дарыгерге сөзүбүздү алып барабыз. Фототерапия балага зыян. Бул деген фотолампаны туура тандаш керек. Эмнеге дегенде, фотолампанын түрлөрү болот, анын зыяндуулугу бар. Ал деген мисалы ультрафиолет чыгарат фотолампаларчы. Ал мисалы туура эмес жасалган фотолампа болсо, андан ультрафиолет көбүрөөк чыгып, баланын көзүнө терс таасир бериши мүмкүн. Анан ошондой эле жакшы фотолампалар бар. Аларда ультрафиолет кээ бирөөндөн чыкпайт, даже кээ бирөөндөн аз эле чыгат. Ошолор балага зыян келтирбейт. Анан жанагындай эле электромагнитный излучение деп коет. Ошол да болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздер фотолампаларда жана сертификаты бар, международный сертификация өткөн лампаларды алганыңыздар туура. Менин тажрыйбамда, мисалы, Кытайдын лампалары бар, алар баланын көзүнө зыян жакшы келтирет. Эмнеге дегенде, нормадан алар 10 эсе, 20 эсе көбүрөөк ультрафиолет чыгарат. Илгери Союз убагында ошондой лампалар болчу, ошондуктан балдарга зыян келтирген убактар болгон. Фотолампаны дагы дарыгердин көзөмөлүндө тандашыңыз керек. Дарыгер айтыш керек. Туура колдонуш керек. Так, эгерде дененин сары болушу биринчи күнү пайда болсо, бул кооптуу белги. Туура. Баланын
бул туура нерсе. Баланыкы деген эгер төрөлгөндө эле сары болуп баштаса, бул деген кандай десем, оор омуркайлардын жылтыгасы болуп эсептелинет. Ошондуктан бул төрөлгөн күнү эле, ошол күнү эле сары болгон күнү эле дарылоону башташ керек. Төрөтүүнүн айында. Менин тажрыйбамда андай болгон. Төрөлгөндө эле бала сары болуп төрөлгөн. Канын алып, баланыкында текшерсек, энесиникине текшерсек, анан кийин ошо жанагындай конфликт группа деп коет. Мамасыныкы биринчи группа, баланыкы экинчи группа болчу. Ошондо анан сары болуп баштаган. Денеси сарык болгон ымыркай сөзсүз шалдырап калат. Бул бардыгы эле шалтырабайт. Ошон үчүн мен туура эмес деп эсептейм. Бул билирүүбүндүн деңгээлине жараша болот жана ошондой эле баланын башка дагы патологиялары болгонуна жараша болот. Мисалы, бала эрте төрөлгөн болсо, же болбосо жанагындай салмагы өзүнүн нормасынан ылдый төрөлгөн балдар болсо, же болбосо жана кислородный голодание болуп төрөлсө, же дагы бир башка төрөтүп убагында же боюндар кезинде башка патологиялар болсо, ошого да жараша болот да. Дененин сары болушу көздөн башталат. Дененин сары болушу жок, биринчи бет чекесинен башталат. Биринчи чекеси сары болот. Чекесинен сары болуп, өйдөдөн ылдый түшөт. Анан канчалык ылдый түшкөн сайын көздүн сарысы да кичинеден көбөйө баштайт. Наоборот, көзү бала дарыланып баштаганда көз агарса, бул канды тазаланганын түшүндүрөт. Эң акырында ошо көз агарат. Көздү да карап туруш керек экен, Ошон үчүн баланы дарылап аткан убакта мен ата-энесине айтам, сиз денесине карабаңыз, көзүнүн агарышына караңыз деп. Көз агарса, бул кандын тазаланганын түшүндүрөт. Эмнеге дегенде көз менен мээнин экөөнүн структурасы окшошуп кетет да. Ошондуктан. Майдан турат, Заңдын агарышы же карарышы бул кооптуу белги. Бул биз айтып аткан ымыркайлардын жанагы саргыч болушунда эч кандай өзгөрүү болбойт. Заңдын да, заран да өзгөрүшү болбойт. Эмнеге дегенде бул жана чоң кишилердин сарык оорусу менен ымыркайлардын саргыч болушу экөө эки башка. Экөө эки башка, экөөнүн механизмдери да такыр башкача. Ошондуктан кичинекей жаңы төрөлгөн баларда сейрек кездешет, гепатит болушу мүмкүн да, жанагындай сарыкты отпай чоңдордукунда ошондой гепатит болушу мүмкүн. Бирок ал аябай эле сейрек кездешет. Ошол учурда заңы агарып же болбосо зарасы карарышы мүмкүн. Ал аябай эле сейрек кездешет. Ошондуктан буга кандай десем, обычный неонатальный жылтык болсо, буга көп көңүл бурулат. Түшүнүктүү, рахмат. Үй шартында денени саргарышын өз алдынча дарылоого болот. Буга эки тараптуу караш керек да. Эгер бала жанагындай эле патологиялык саргыч болуп, бирок мээсинде эч кандай доо болбосо, мисалы неврологический статусу жакшы болсо, анда үйүнөн дарылана берсе болот. Эгер ошол эле учурда патологиялык саргыч болуп, бирок неврологический статусу, неврологиялык нарушениялары болсо, өзгөрүүлөр болсо, анда ал кезде уже больницага барып жатыш керек. Койдун майы дененин саргарышын дарылайт. Мен туура эмес деп айта албайм. Бул эми биздин ата бабаларыбыздан келаткан салт сыяктуу да. Ошон бирок бул дененин сары болушунан эч кандай жардам бербейт. Эч кандай жардам бербейт. Кээ бир ата-энелер баласын сарыга кийгизип коет. Ал деген ал кандай эффект берет? Ал деген көздү алдайт. Баланы сарыга кийгизип койсо, баланын кожасы агырып көрүнүп калат. Буга салыштырмалуучу. Ошентип өздөрүн алдашып отура берет да. Андайлар да болгонун ошентип өздөрүн алдап отура берип, баласы өтүшүп кеткен сарысы. Эч кандай өз алдынча дарылабай, эч кандай көз ачыктарга барбай, неонатолог же болбосо педиатрга көрүнүп, анан алардын айтканын, рекомендацияларын аткарган бул туура жол. Ооба. Анда өз маалында барыш керек да. Андан көрөк бир аз убактыңды бөлүп, лишний раз врачка барып көрүнүп койгон жакшы, чым эметип өткөр үйгөнгө караганда. Чоң рахмат, Нурлан Эркинбекович. Бизге аябай маанилүү теманы көтөрүп бердиңиз. Мен ойлойм, баарына бул түшүнүктүү болду деп. Эгерде биз айтылбай калган суроолор бар болсо, же болбосо биз
тактабай калган суроолор бар болсо, анда сиз ушу комментарийге жазып кетсеңиз болот. Биз сөзсүз түрдө сизге жооп беребиз. Эгерде жооп ала албай калсаңыз, же болбосо дарыгерге өзү менен жеке көрүшөм дей турган болсоңуз, анда Авиценна клиникасына келип жазылып көрүнүп кетсеңиз болот. Дагы бир жолу өзүңүздүн иштеген жериңизди жана дарегеңизди айтып койсоңуз. Мен азыркы учурда Ымыркайларды Авиценна клиникасында кабыл алам. Жунус Алиева көчөсүндө, дареги болсо Жунус Алиева 83. Чоң рахмат. Эгерде сиздин жаңы ата эне болгон ата энелерге, же болбосо ата эне болоюн деп аткан адамдарга кандай кеңештериңиз, сунуштарыңыз бар, ушу кайрадан айтып койсоңуз болот. Бул ата эне болуш ар бир эле адамдын өмүрүндө бул эң маанилүү жана эң жоопкерчиликтүү этаптардын бири. Ошондуктан балалы болоордун алдында пландаш керек да. Ошого пландап даярданып 9 ай ичинде. Анан балалуу болгондон кийин дагы эгер балаңыздын бир нерсеси жакпайатса, өзүңүзгө, көңүлүңүзгө жакпайатса, же ички дүйнөңүзгө жакпайатса, анда дарыгерге келип кайрылып, дарыгерден толук кандуу консультация алып, керектүү маалыматтарды алганыңыз туура. Өз алдынча дарылабай, кошуналардан, туугандардан кеңеш сурабай, сөзсүз түрдө педиатрга, неонатолог, же болбосо неврологко кайрылып, анан алардын кеңешин алганыңызды сунуштайбыз. Сиз ушул сөзүңүзгө кошулуп кетейин. Көп учурлар болот. Ата энелер айтат, мен досумдун, таанышымдын же кошунамдын баласы ушундай эле айыгып кетиптир, анан мындай дарылаптыр, тигиндей дарылаптыр деп айтат да. Анан мен дайым айтам, ар кимдин себеби башкача болот. Анан ар бир баланын организми ар кандай болот, ошого жараша дарылаш керек деп. Анан тигинин таанышынын ситуациясы башка болот, ошол дарылап аткан баланын ситуациясы башка болот да. Анан ошондой да моменттер болот, кошунам мынтип дарылаптыр же таанышым мындай дарылаптыр деп ошондой дарыланып, анан дагы өткөрүлгөн моменттер болот да. Может, болот случайлар, когда таанышыныкы менен өзүнүкү бирдей болуп, анан ошондо дарыланып кетиши мүмкүн. Анда да элдер ойлойт, мен ушинтип койсом эле дарыланып калдым, айыгып кетти деп. Аналар ошентип башкаларга дагы ошондой совет берет. Андай да случайлар болот да. Андайлар дагы көп, биз аларга каршыбыз. Сөзсүз түрдө традициялык медицинаны колдойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сизге бүгүнкү биздин чыгарылыш жакса, анда катталып кетиңиз жана биздин подкастты өзүңүздүн жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз болот. Эгерде сиз ушул студиядан өзүңүзгө жаккан, же болбосо өзүңүз каалаган бир инсанды жактырсаңыз, анда комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Биз ал инсан менен байланышканга аракет кылабыз жана биздин студияга, подкастка чакырабыз. Эгерде сиздин жеке сурооңуз бар болсо, Нурлан Эркинбековичке, аны дагы комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Анан ал комментарийге өзү дагы жеке жооп бергенге аракет кылат. Дагы бир маанилүү нерсе, айтып кете турган нерсе, бул Авиценна клиникасы. Биздин негизги демөөрчүбүз, баштан баштап бизди колдоп келаткан клиника. Биринчи байлык, ден соолук.